Ассаламу алейкум кыргыз элим, ассаламу алейкум казак бир туугандар. Мынакей Эрке Булан менен бойду өткөзүп алдык. Эрке Буландын чыгарып аткан видеолорун көрүп атабыз, тренерин сүйлөгөндөрүн көрүп атабыз. Бул жерде айта кетчү нерсе, Эрке Булан менен тренери хайп кылам деп атып, айып кылып алып атат да. Неге дегенде бул жерде бир Эрке Буланды утуп, өзбек менен кыргыз сүйүнүп атат дейт да. Национальный нерсени кошпош керек да. Мен эч качан бир жерде Казакстан же Өзбекстан деп национальный сөз сүйлөбөйм да. Бул жерде кыргыз, өзбек, казак почти бир эле улут, динибизде эле, тилибизде эле бардыгыбыз бирдей. Ошол себептен мен мисалы лично Москвада жүрүп же башка жакта жүрсөм, мен казак бир тууган, либо өзбек бир туугандар болсо, мына видеодон көрүп атса деле, может жазаттыр өздөрү. Мен жардам берип, көчөдөн келип, башка улуттар келип, өзбекке же казакка келип, мен тийсе мен биринчи чуркап барат элем. Мына өтө көп мен өзбек туугандарга жардам бердим. Көчөдө бирөө келип ызылдашып кетсе, мен барып, эмне болуп атат? Бул мен жердешим депчи. Ошол себептен туура жагына хайптам, туура жагына кылыш керек да. Текеберчилик өтө көбөйүп кетти. Мен бойдон кийин эчтеке сүйлөбөдүм. Бойго чейин Эрке Булан, Марсель слабый, Марсель только интернетте бойго келгенде мына көрдүк. Мешок экен, реально мешок экен. Раздоо албайт экен даже. Аркаңкы кол, бир колум бар, муну бар деп атты эле. Иштете албады, титиреп коркконунан. Көзүнөн билип атты. Мен каждый раундда давай урушайлы деп. Реванштан көрөбүз, анан мынтеп грамотный болуштун кереги жок. Кандайсың башында? Азырам ошондайсың. Матч ойнасам өчүп калды, анан менде акчам токмун деп. Ток болсоң ашып барса бир машинаң менен бир үйүң бар. Флойд Мейвезер жүрбөйбү? Урушуп. Геннадий Головкин жүрөт Казакстанда. Менмин деген миллионерлер урушуп жүрбөйбү? Как будто бир машина менен бир iPhone телефон, анан агайыңа бир $100 берип алып, мен токмун деп. Мындай шылтоонуям эбичегим менен сүйлөш керек. Бойдон кийин мен айттым. Эрке Буланды уважать этем мен. Лишний эчтеке дебем, тренеринен дагы барып кечирим сурадым. Тренерини кечирип кой. Берки досунан айттым, кечирип койгула, мындай чисто мындай бойго чейин ушундай раскрутка болду деп түшүндүрсөм, үчөө тең керсе не кыла аласың деген. Бойдон кийин Эрке Буландын акылы болсо, мен болгондо айтат элем. Казак туугандар, мынакей Эрке Булан эгер утулуп калсам случайно, айтат элем, казак бир туугандар, мына Эрке Булан күчтүү экен, мен кулачкам слабый экен. Чемпионуңарды достойный тосуп алгыла деп айтат элем. Анан мен мындай андай керсе, мына текебер адам эч качан Кудайга жакпайт. Текеберчиликти коюш керек. Карапайым болуш керек. Биз жаралдык. Биз деле ашып барса бир 50 жыл жашаганыбыз жашайбыз. Болбосо биз деле өлө турган адамбыз. Анчалык тренериң деле звезда, сен дагы звезда. Утулдуң, мойнуңа ал. Реванш каалайсыңбы? Лигаларга айт, реванш кылсын. Реваншта ham ошондой, мына ошо. Андан жаман болот. Ушунчалык уверенность, ушунчалык жиним келип атат. Андан жаман болот. Мен антип мактана албайм да, бойдон кийин мынтип жаман көрүнүп калбайын дейм. Элгеч казак элине жаман көр. Бул спорт деген достук да, мисалы. Наоборот, экөөбүз ушундай казак кыргыз бир тууган урушпагыла деп ошентиш керек. Анан туруп алып эле керсе текебер болуштун кереги жок. Так что ынтымакта болойлу, кыргыз элим, казак эли, мына мен силерди өтө жакшы көрөм, реально. Силер Казакстанга жылына 10 жолу барам, реально, лигалар чакыргандачы. Каждый второй казак келип, Марсель бауырым, молодец деп. Мына ошо күнү дагы турнирде казак балдар жүрдү, мен ар бири менен сүйлөшпөй, жардам керекпи, эмне кылыш керек? Өзбекстандык боецтер жүрдү, мен барып бир жерлерден тамак алып берип, жигиттер мындай кылгыла, силер азыр акчаңар жок болсо деп мен өзүм кылып берип аттым. Ушинтип жардам бериш керек, наоборот, ошем жардам берип, ушинсеңер, казак деген же болбосо өзбек деген же болбосо кыргыз деген ушундай жакшы адам экен деп жакшы жагынан кабыл алат. Жакшы жагынан көрсөтүшкө аракет кылайлы мамлекетибизди. Биз спортсменбиз, бизди көп адам көрөт. Мамлекетибизди жакшы жагынан көрсөтүшкө аракет кылайлы. Антип жаман негатив айтып, мындай, андай деп бөлүштүн кереги жок. Ошол себептен казак элине дагы чоң рахмат, Өзбекстан дагы жакшы колдоп атат. Кыргыз элим, силер жүрөктөсүңөр. Кыргызстан үчүн жүрөгүм бергенге даяр. Кыргыз казак бир тууган.